Форма 2 кайдан чыкты? Биз Кыргыз мамлекети, негизи эле Кыргыз улуту жогорку миграциялык мамлекетке жана улуттарга келебиз да. Биз Кыргызстан ичинде эле аябай мисалы Бишкекке баары аябай миграция болот. Ошондой эле жайында мисалы Ысык көлгө дегендей да. Ал эми тышкы мамлекеттер айтып эле Россияга, Казакстанга, Кореяга миграция абдан жогору болот. Ошон үчүн Кыргызстандын 1 миллион гражданы, бер жагы эле 1 миллион гражданы өздөрүнүн такай прописка болгон жеринде жашабайт. Алар же Россияда 10 жыл 5 жылдап жана антип оокат кылып атат, же мисалы таластыктар, көлдүктөр же баткендиктер алар Бишкекте оокат кылышат да. Ошонун артынан ошолорго мындай айтканда алардын укук жанагы шайлоого укуктарынын обеспечить үчүн ошо форма 2 чыгарам. Бирок азыркы учурда заманбап биздин учурда карасак бул эскирди. Бул форма 2 өзүнүн мындай айтканда моралдык жактан дагы устарел деп койсок болот дагы. Азыркы учурда биз эми аларга кандай кылып шарт түзөбүз? Мисалы бирөө азыр Россияда 5-10 жылдан бери келбейт, ошол жакта жүрөт. Бирок кыргыздын жараны алда добуш бергизет. Мына кече биз көрүп атпайлыкпы, биздин элчилигибизде канча ден очередте турат, добушсу берейик деп туруп, мындай айтканда жарандык милдетин аткарууга умтулуп атышат. Эми аларга форма 2 толтур деп мейли Москвада ошо элчи бар экен. Ал эми Сахалинде, Чукоткада жүргөндөрдү эмне кылабыз? Америка, Африкада, Австралия, кече мына Доминиканская республика, Карибский жана Американын, Латинская Америкада кыргыздар 1000ге жакын кыргыз бар экен. Аларга кантип шартты түзүп беребиз? Ошон үчүн азыркы учурда мен мындай сунуш кылып атырмын да, кагаздан биз кетишибиз керек. Дагы деле кагаздан кете албай жатабыз. Мына урматтуу президент Шорун Башарович 2 жыл 3 жыл цифровизация санариптик тештирүү жылы деп жарыялабадыбы? Биздин ошонун артынан мына азыр буга кетишибиз керек. Дүйнөбүздүн баары тең азыр мына смартфонго кетти. Биз азыр ушул телефондорубуз менен жана приложение качать этип миллион долларларды которуп атабыз. Банктар миллион доллар которуп атат. Бир тыйын эч жака оңго солго кетпейт дагы, дал ошол адреске түшөт дагы. Эми кечиресиз, миллион долларды биз которуп аткандан кийин эми мен эмес, жанагы структуралар, банковский системалар, ишканалар, предприятиелер, ошол эле жанагы бизнесмендер миллион 100 000 доллар которуп аткандан эми бир добушту бере албай калдыкпы? Азыркы учурда жана блокчейндин системасынын үстүндө түзүлгөн биз мисалы азыр Прибалтика өлкөлөрү өтүптүр ошогочу үйүндө отуруп алып эле мындай туруп ошо каякта болбосун добушту берип коет. Бүт ала оң жака сол жака кетпейт. Анан эң негизги добуш берген адам жана ошондой эле БШК болобу, сиздер биз болобу ошону контроль кыла алабыз. Мен мисалы любой учакта мисалы 4-октябрда саат 8:00 же 3-тө ачам дагы баланча түкүнчө же баланча түкүнчө партияга канча добуш кетип атат, бүт контроль кыла алам. Сиз ошону мисалы бирөөгө сатылып кетти деген анын мүмкүн эмес. Эгер мисалы сиздин добушуңузду бирөө ошол жанагы айтишниктер жана хакерлер бузуп туруп тиги жака буруп жиберсе, сиз ошол замат доказать эте аласыз. Мен бул партияга берген эмесмин, тиги партияга бергенмин деп туруп, бул ошол кылмыш ишин козгоого же мындай айтканда БШКга бул чоң деген далил болот. Азыркы учурда биз мына айтишниктер менен иш алып баратабыз. Жарым жылда биз ушул системаны киргизгенге даярбыз. Эгер өкмөт бизге мисалы макулдугун берип бизге колдоо берсе, биз жарым жылда ушул системага толугу менен өткөрсө 99% гарантия беребиз. Жанагы 500 000 форма 2 дегендер болбойт. Ашып кетсе балким 1500 эле адам балким жанагындай эле болуп кетпесе, а так 99% дал ошол берген голосуна кетет дагы, жана сатып алуу мүмкүнчүлүгү жок болот. Анан жанагы азыркыдай түшүнүксүз бир күндө 30 000, 40 000, 50 000 адам таласта болсо эртең көлдөн добуш берем деген болбойт да. Ошондой мындай айтканда кубулуштар кескин түрдө азаят дагы. Эми такыр эле жок болот деп айтпайм, бирок минимальный болот да. Сиз ошону айттыңыз, бирок ал канча убакытта ишке аша турган нерсе, себеби Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү биз буга даяр эмеспиз, буга убакыт керек дегендей айтышкан. Мен дагы айтам, эгер мага азыр өкмөт мага укуктарды берип бүт мүмкүнчүлүктөр берсе, мына мен Максат Чаки жарым жылда ушул системаны киргизип берем. Кыргыз Австралияда жүрөбү, Сахалинде жүрөбү, отурат дагы эч кандай формада тигиндей эмес, өзүн жанагындай личный кабинетте кирет, паспорттун жана номерлери болот, ошондой эле 3-4 жана коопсуздук системасында баары тең иштеп чыга алса, отурат дагы берип коет, баланча партияга да добушун берет. Анан негизинен өзү отуруп ошону контроль кылат. Түштүбү? Ал онлайн режимдеги 4-октябрда мисалы саат 8ден баштап кечки 5-эртеменки 5-октябрга чейин бүт өзү көрөт. Мен добушумду урдап алышкан жокпу, тигил жака бурчуп алган жокпу дейт дагы, анан өзү ошо добушун берет. Биз ошондой эле көрөбүз, кайсы партия кайсы учурда канча рейтинг менен кетип атканын. Добуш берүүнүн купуялуулугу тууралуу дагы сөз кылсак да, ошондо купуялуулук сакталабы сиздин? Сакталат. Азыркы көрүп атпайлыкпы? Мисалы бир эле облуста эмнегедир мени таң калтырган. Мейлим баягы Баткенде туруп турган, Баткен алыс экен, Бишкекке баягы
келип туруп жанагындай берип атканда ал дагы таң калыштуу болуп атат да. Бирок эң негизинен ушул жанагы бир облустун ичинде туруп алып туруп, тигил облусунан бул башына облустун башына голос берем деген мага таң калыштуу болуп атат. Эми мейли эгер ал облустун тигил башында чоң шаар болот атса, Бишкекте түшүнөт элем, анткени ошол жактан баягы иштеп окат кылып атат депчи. А жерде шаардыр жок, ошол эле айыл, ошол эле район. Бирок негедир бир облустан экинчи облуска көчүп атканы мен үчүн да таң калыштуу болот да. Мейли бир адам көчсө, 10 миң, 20 миңдеп адам көчүп атат да. Бул жерден бир айта турган нерсе, бул жерден мынау коррупциялык схемалардагы таасирин тийгизе албайт. Бул бир. Экинчиси, борбордук шайлоо комиссиясы дагы өздөрүнүн таасири мурдагыдай болуп бурмалай турган, же болбосо тияка бияка, же болбосо бийликтин бир кандайдыр тапшырыгын аткара турган таасирлери дагы төмөндөп калат. Ошон үчүн бул өзгөртүү шайлоо кодекси аркылуу киргизилиши керек. Андай өзгөртүү киргизилмейинче ушундай окуялар боло берет. Бул сунуш буга чейин сизге чейин да көп учурда айтылып келген, бул киши да айтып атат. Буну колдонуш керек. Себеп дегенде биз бүгүн баарыбыз эле смартфон менен колдонуп, телефондорду колдонуп атабыз. Мындай процесстер батыш өлкөлөрүнүн көбүндө колдонулат. Тез аранын ичинде эле киргизсе болот, мындан чочубаш керек да коркпош керек.